120 тамактын түрү менен Таластан келген куда-кудагайларды түштөндүрмөнө турушат. Мурда тойлор күз мезгилинде өтсө, азыр жыл бою эле биринен экинчиси ашкан маарекелер белгиленип келет. Социалдык тармактарда бул сыяктуу видеолор чилдей тарап. Кээ бир колдонуучулар муну кең пейилдик десе, башкалар ашыкча ысырапкерчилик катары сыпаттоодо. Буга кеткен чыгымды муктаждарга берсе туура болот беле дегендер дагы бар. Мисалы, Азат Аманов үлпөт тоюн кафе-ресторандарда өткөрүүнүн ордуна 30 муктаж үй бүлөнүн балдарына мектеп формасын сатып берген. Биздин ошо достордун арасында аябай көп да мындай атаандашуу дегенчи, кортеж, анан кийин ким аябай крутой мындай ырчыларды, бичилерди алып келет, анан кийин арак шараптар, аябай мындай пышный свадьбаны кылыш бул кандайдыр бир ценность болуп калган да, кандайдыр бир эмне үчүн биз көптөгөн акчаларды ысырапчылык кылып ушундай бул бизге эмне пайда алып келет. Ооба, той болот, тойдун эртеси дагы болот дейт Кыргызда. Ашыкча ысырапкорчулуктан качып, ага кеткен чыгымды кайрымдуулукка жумшагандар аз. Бирок баштан ашкан чыгым менен той өткөргөндөр андан көп. Кыргыз таануучулар сый конокко жасалган кааданын ар биринин өз орду болгонун айтышат. Акыркы кезде түштөнтүү деген маселе көпчүлүктүн кыжырын келтирген учурлар орун алууда. Кыргыздан башка улутта кезиктирбедим ушул сөздү. Убал деген сөз бар. Убал деген бул тамакка деле убал экен да. Куру намыс менен башыбызды жарып, карызга батпайлык, убал соопто ойлойлук, ардан бери бололук деген. Мен ушундай чакырык таштайт элем. Тамак ашында убалы болот, аны да ойлойлук. Малдын да убалы болот. Малым бар деп батыратып сое бербейли. Анан түштөнүү деп. Түштөнүүнүн да түрлөрү чыгып калыптыр эми. Өткөндө бир жерде кудалыкка түштөнүүгө барсак, ар бирибизге бирден чоң индук гриль келди. Эми силер козудан, койдон, тайдан жадап калдыңар деп индук. Эми бул деле жакшы дечи, көтөрүп кетип барып жей бересиң, бирок ошону түштөндүргөн кишилердин дагы убалын ойлодум. Ар бирибизге бирден бир 20дан ашык индук элестетип көр. Түштөнүү деген кайдан келди? Муну кыргыз таануучу Мелис Мураталиев интервьюларынын биринде кенен түшүндүрүп берген. Илгерки кудалар суу кечип, ашу ашып, алыс жактан келип, бир түнөп кетип кала алган эмес. Каадасына жараша 2-3 күндөн бир жумага чейин түнөшкөн. Ал эми тамак деген муктаждыкта. Анан үй ээсине көмөк кылып, анын агасы, туугандары чакырып үйлөрүнөн тамак берген. Бул жерде түштөнүү муктаждык болууда. Бирок бир эле күндүн ичинде саат сайын үйдөн үйгө киргизип, тамак берип кыйнаган бул туура эмес. Акыркы күндөрү коомчулукта той топурлардын форматын өзгөртүү демилгелери көтөрүлүп, ар кандай мыйзам долбоорлору дагы сунушталууда. Мисалы, үлпөт тойдогу ашкере ысырапкорчулуктан көрө жаштардын кийинки жашоосуна шарт түзүп берүү керек деген пикирлер көп. Той берем деп акча топтоп коюп анан берип аткан жокпуз көпчүлүгүбүз элечи. Биз кредит алып берип атабыз. Тойду дагычы. Анан ошо той жабат деп коюп атабыз да, той көп учурда жаппай калып атат. Карызга батып калып атабыз. Же болбосо четте иштеген балдарыбыздын, четте иштеген кыздарыбыздын бардыгынын тапкан ташынганын тойлорго кетирип атабыз. Балким андан да пайдалуураак ушул башка бала чаканын окуусуна, билимине, алардын спортко же кайсыл бир кружокторго баруусуна, тилдерди үйрөнүүсүнө жумшасак жакшы болот беле дейм да. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, өлкөдө насыя алгандардын 5% той өткөрүү үчүн алышат экен. Ош шаарында бул көрсөткүч дээрлик 20%га жетет. Ал эми кадимки үйлөнүү үлпөт өткөрүүнүн орточо баасы 200 адамга $10,000 ашат. Бул 1 миллион сомдун тегереги. Изилдөөлөр көрсөткөндөй, той топурларга коргон каражат жылына $2 миллиард ашат. Бул эмгек мигранттарынын жыл ичинде которгон каражатына барабар. Калктын 80%дан ашыгы мусулман динин кармана тургандыгын эске алсак, мындай ысырапкорчулукка жол берилбеши керек. Куранда Алла Таала жегиле ичкиле ысырап кылбагыла. Негизи ысырап кылууну Алла Таала жактырбайт. Жаман көрөт деп жазылган. Ошон үчүн ар бир мусулман ысыраптын алдын алыш керек да. Кыргызстан мусулмандарынын алымдар кеңеши ысырапкорчулукту токтотуу максатында байма-бай кайрылуу таратып келет. Жерлерде түшүндүрүү иштери дагы уланууда. Ысырапкорчулуктун алдын алуу ар бир мусулмандын милдети да. Ар бир өз мусулман өзүнө тиешелүү нерседен ашыкча нерселерди кылып туура эмес. Жаманчылык боюнча бүгүнкү күндө Кудай ырса түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мурункуга караганда бир аз жылыш болду. Мурун деген канча бир жерлерде мисалы 5-6 жылкы союп, колунда барды, колунда жогу деле ушундай ысырап кылып аткан болсо, бүгүнкү күндө азыр азайып калды. Көп эле жерлерде ушун 1 жылкы сойгонго, көп жерлерде мисалы азыр түшүндүрүү иштери жүргүзүп атат. Ушу негизи шарият боюнча негизи бир 3 күнгө чейин ушу мал союлбай турса жакшы болот да.
ошол нерселердин баардыгы бүгүнкү күндө биздин ошо мусулмандарга жергиликтүү ошо имамдар аркылуу түшүндүрүү жүргүзүлүп атат. Белгилей кетсек, өлкө башчынын үй бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө атайын жарлыгы бар. Мамлекеттик катчы тойдогу тоодой чыгымды азайтып, ой келди чачылмайды ооздуктасак дейт. Айтымында сапаттуу, сарамжал той өткөрүүнү өлкөгө өрнөк кылуу керек. Арыдан бери болсок, сөзсүз эле түрдө 12 жолу, 5 жолу, 9 жолу түштөндүрүш керек деген нормада да жок, салтта да жок, бир жерде эч кандай айтылган эмес. Балким ошонун башка форматтары бар. Жаштарга белек кылып коюшса чогултуп эле, үйөсүнө жардам кылып конвертке салып тыйынты пырын берип, Куданын кызматына, Куданын чыгымына жумшап коюңуз деп койсо жакшы болот эле. Өлкө башчы Садыр Жапаров бул жаттагы жарлыгына түшүндүрмө иретинде кыргызстандыктардын баарына колунда бары, колунда жогуна карабастан өлүм чыккан жерде мал союуга тыюу салынат. Баарыбыз бай кедей дебей бирдей эрежеге өтөлү деп чакырган. Коомчулуктун пикири дагы дал ушундай. Жамандык болуп атканда дагы бир бодо мал эмес, 2-3төн союлуп кетип атат. Тойго даярдангандай элдер баягы тарсокон жасап атат. Начар жашагандар колунан келбей эле анан атаандаштык болуп эле, анан кредит алып эле эме той толуп өткөрүп атышпайбы, анан ысырап корчулук болуп эле атат кызым. Ошого мындай бөгөт коюлса жакшы болмок да. Сиз каршысызбы ошого? Каршымын. Бирөө жетип атат, бирөө жетпей атат дегендей болуп атпайбы. Анан жетип аткандар жакшы эле союп эле барып баратып эле той берип атат, анан тигилер жетпегендер болсо кичине кредит алып биз деле кызыбызды балабызды үйлөнтөлү деп эле чанталашып эле ошо эме берип атышпайбы. Анан ысырап корчулукка мен каршы элем. Ысырап корчулукка жол бербешибиз керек деп ойлойм, анткени биздин өзүбүздүн динибизде деле айтылган ысырап болгондо бул ошо береке болбойт экен, ошол элде ырыскысы жакшы болбойт экен, ошол элден ошон үчүн ар бирибиз ошол баардык жагынан ысырап корчулукка жол бербесек, жанагындай көп маанисиз тойлорду, мисалы үчүн жанагындай бир чыгым кетирген, бир обу жок чыгым кетирген бир ушундай бир шаң шөкөттүү бир иш-чараларды азыраак кылсак деген ойдомун да. Той да болот, анын эртеси да болуп, анан ата-эне да кыйналып, жаңы үйлөнгөн жубайлар да кыйналып, ошонун айынан чет өлкөгө кетип өздөрүнө оорчулук түшүп атат да, эл ичип жеп кошумчасын кошуп кете берет экен, анан жанагы кредит алып атат, эң негизги өзөгү ошо болуп атат да, кыйналуулар. Жана түштөндүрүү деген вообще бизде жок эле. Бул да бизге жаңы келип калды. Мындан көрө жакшыраак эле 2 жашка батаны берип, жакшыраак тойлор жакшыраак өткөрө берген жакшы да. Ысырап келиши бул вообще болбогон нерсе бул өзү. Элге чыгаша, өкмөткө чыгаша, барына чыгаша да. Көптөн бери эме кылып аткан маселе да, бул сен баягы өлгөндө неме союлсун. Эми ошо өлгөн күн калган анан 40-40-нан өзү чегимен өткөрө берсин. Азыр бардык эле кафеде канча расход, үйүндө эле чакан неме кылса, мен ошондой ойлойм да, үйүндө эле чакан жакын туугандарын чакырып эле ошентип белгилеп койсо. Жер шарында тамак аш тартыштыгы башталганда, анан ошо тамак аш тартыштык мезгил учурунда биз ушунча ысырап корчулукту пайдаланган нерсе бул туура эмес деп ойлойм да. Анткени баардык ресурс бул чектелүү. Ошого жараша түштөндүрүү жана антип кол жуудурмай дегендер бул ашыкча эле да. Эгер андай дагы ушундай жакшы сый көрсөтөбүз десе, ал башка жол менен сый көрсөтсө болот да. Бирок ушинтип тамак аштан ушундай кылып жардам кылып андай нерсеге мен каршымын да. Акыркы күндөрү аша чапкан ысырапкерчиликти токтотуу үчүн ар кандай демилгелер көтөрүлүүдө. Алсак меценат парламенттин мурдагы депутаты Аскар Салымбеков тойлордун форматын өзгөртүп, убакытты үнөмдөп, ошол эле учурда кыргыздын нарктуулугун жоготпоо керек деп эсептейт. Буга чейин Куудул Күмөндөр Абылов дагы тойлордун убакытын кыскартууну сунуштаган. Кошуна мамлекеттерде Кытайга барып келип атабыз, Турцияга барып келип атабыз, Казакстан, Өзбекстанга. Анан алардыкы ушундай мындай рациональныйраак өтөт да, убакытты баягы өзүнүн убактындагы, меймандардын да убактысын мындай бир прагматикалык, экономдуу пайдалануунун эмесинин алкагында өтөт да.
Былтыр Бишкек шаардык кеңеши президенттин жарлыгын аткаруу максатында үйлөнүү, үлпөт, тажыя жана башка мааракелерди өткөрүүгө чектөө киргизүү боюнча жоонун долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Анда тойдо меймандардын санын 250 адамдан, үйлөнүү, үлпөт кортежин 4 унаадан ашырбастан өткөрүү белгиленген. Ошондой эле союлуучу малдын санын дагы кыскартуу сунушталган. Борбор кала бийлигинин кызматкерлери калк арасында жана ресторан, кафелердин ээлерине үзгүлтүксүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24 жума жыйынтыгы.